кирсе ал эми Четинди командасынан 8-номердеги Адлет Дүйшөбеков Идальго менен ортого кирген. Идальго менен Лазердин ортосундагы кириш жана азырынча Лазер Идальгону жакындатпого дагы туртуда бирок ушул көк беттикти көрсөткөнгө Идальгонун дагы кудурети жете ала турганын көрдүбүз. Чындыгында түркү абдан эки ошол аргымактын тең жалдары күчтүү экенин көрдүбүз. Жерде улактан көтөргөн Акыл Сагындыков жана соңуна чейин ал аттын жалына басып жете алган жок. Азыр ага ошол Лазер эң эле сонун мүмкүнчүлүктү жаратып берет. Бирок канча дагы аргымактар мындай тирешинде бирде көпчүлүк убакытты жерден алышы дагы кыйын болорун билебиз. Кайрадан Акыл Сагындыков жерде бирок улак ал жерде мынтип улайга чыланып калгандан кийин эми бир эле ушул болтуп көтөрүп кетүү кыйын болорун дагы бардык көкөрүүчү ийишчилер билет. Алар жок эле дегенде өз аймактардын кояштардагы улактарда чаап дагы жакшы эле. Эми бул жерде чыныгы профессионалдардын аргымактардын күчтүүлүгүндө улакты көтөрүү андан эки эсе болору дагы маалым. Жана кайрадан Акыл Сагындыков жерге өзүнүн боюн таштайт. Дагы Лазер менен бул иретте ийгиликсиз болгон болду. Адлет Дүйшөбеков Идальго менен улакты жерден алат дагы оң такымга басат. Ошол эле учурда улактын азыр сол жыйрагын өзүнө тарткан Акыл Сагындыков Четинди командасынан 9-номердеги Бекмурат Садыр келген экен. Ал эми ага каршы келечек Суу Самыр командасынан Жомарт Султан уулу ээликтин үстүндө. Албетте ушул аргымактардын капталдарындагы номерлер бизге жакшы көрүнбөйт. Андыктан биз ошол оюнчулардын атына карап, оюнчулардын ошол ысымына карап алардын минген аргымактар деп силерге тааныштыра берели. Бекмурат Садыров шахматтын үстүндө болсо, Жомарт Султан уулу ээликтин үстүндө олтурат. Дагы ошол ээлик менен азыр шахматтын талашуусунда албетте шахматтын үстүндөгү Бекмурат Садыров улакты жерден алып чыгат. Дагы жакынкы тайгазанды көздөй чабуулган жок. Ашырып берүү албетте мынтип тайгазанды көздөй атынын тизгинин бурган. Бирок бул иретте мен ушул менимче аргымактарды суутканда дагы күндүн бир аз жылуурагына карап сууткандай таасирлери де калтырат. Канча дагы албетте күнгө чейин бир нече ушул градус жылуулукту соңку күндөрү жамгыр жаалар барган сайын суук болуп барат. Жана келечек Суу Самыр командасынан Азам Абден уулу Марал Торру менен каршы тайгазанды көздөй чабуул жана командалашы азыр Төрөгелди Төрөбек уулу Бали бүгүнкү беттештеги алгачкы улакты тайган кийин ой Жомарт Султан уулу бир аз ашыгып дагы анын негизинде улак Бекмурат Садыровдун такымында ал андан ары командалашына ашырып берет. Улакты сол такымга баскан Санжар Идрисов арча Тору менен жана Санжар Идрисовдун жолу ачык каршы тайгазанга. Жалгыз ушул 4-номердеги коргоочу Рустам Карыпбай уулунун жолун тосуп турган Нургазы Русланбек уулу жана ал тайгазанга алыстан улакты ыргытат. Дагы эсепти теңеп коет Санжар Идрисов. Бали азыр улак бөлүктөгү жекеде Акыл Сагындыков Лазер менен ушул 2-номердеги келечек Суу Самыр командасынан болсо ага каршы 7-номердеги командасынан 9-номердеги Бекмурат Садыров шахмат менен тирешет жана шахмат менен Лазердин тирешинде Юнус Муртулов бүйрөт. Ой шахмат Лазерди теңин алган эмес, бирок аргымактар мынтип тиреши дагы сайын болот. Лазер азыр болушунча ушул ортоңку бөлүмдө элеп шахматтын жолун тосуп дагы ашууда. Акыл Сагындыков Лазер Мурат Сагындыков менен кайрадан Бекмурат Сагындыковдун улакты сол гол менен жерден көтөрүүсүн дагы
каршы тайгазанды көздөйдагы улак салат. Эки командада биринчи номердеги көкбөрчүлөр биринчи таймдын эсебинен улак салып 1-1 эсебинде жыйынтыктап коюшкандагы азыр 1-1 эсебинде экинчи таймга чыккан оюнчулар жана четиндик командасынын жакынкы тайгазанды көздөй улакты чабуусу андан ары ашырып берүү жана улакты оң такымга баскан четиндинин оюнчулары ашыкпайт. Бул Мирлан Сыражетдинов команданын капитаны. Ал түз эле каршы тайгазанды көздөй чабуул баштайт. Эми гана ушул тайгазанга жакындап барганда эки ушул 4-чү номердеги Рустандил Карыпбай уулу Толубай менен тоскоолдук жаратып койгон дагы эки аргымактын ушул күчтөрдүн күчтүүсү, мыктылардын мыктысы борбордук бөлүктө бул ирет жок. Мен жаңылышам, бул лазер экен жана лазердин үстүндө отурган Азам Абдин ушул борбордук бөлүктө бирөөнү дагы көрсөгөн. Ал эми атынан ушул камчы салгылаган Бекмурат Садыр шахмат менен алдын көздөй кирип бара албайт. Кайсы дагы алардын жолу толук менен тосулуп турганын дагы көрүүдөбүз. Жана эми бул жерде убакыт өтөсөзбөй Азам Абдин уулу менен Бекмурат Садыровду сыртка чыгаргандан кийин калган тоқсан жетинчи кирет жана команданын капитаны биринчи номердеги Бекмуратов Золотой менен өз ортого кирген жана ага каршы ушул Эльбурс деп аталган жок тагыраагы сары деген аргымак менен ортого кирген бул 11-чи номердеги Санжар Идрисов. Санжар Идрисов биринчи таймда каршылаштарын тайгазанда салган улагы менен дагы эсепти теңөө үчүн дагы кандайдыр бир айла амал ойлоп таптаса болбойт. Жана Төрөкелди Төрөбек уулу эсепти 2-2 кыла алабы? Жок. Эң соңку көз ирмендер улакты ыргыткан, бирок каршылаштардын коргоочулары аны келип жолун тоскон. Улак эң негизгиси тайгазандын кырына тиги дагы ал сыртына түшүп калганын байкай алдык. Демек тайгаз четиндинин 9-чу номердагы оюнчусу Бекмурат Садыровдун алдын тосуп жаткан Ачымат Камал уулу парламент менен жок тагыраагы Пегас менен кирген экен. Жана четиндин оюнчулары ат жалдап жолу ачык жана Бекмурат Садыров жок ал тосуп чыккан Азам Абдин жана Азам Абдин уулундагы жетип бара элек. Жолу ачык болсун керек жана биз 3-чү улакты көрөбүзбү? Жок. Бир аз гана ушул кубаттуулук жете албай калды. Ага карабастан жерден көтөргөн Санжар Идрисов чийимден түртүп ошол чыгып кеткенин көргөндөн кийин албетте ортодогу жекени дагы көрөбүз. Эсеп 2-1 азырынча командалардын бирин ошол чыныгы жеңишке жетүүсү аз калды деп айтып саналуу көз ирмендер деле бул эсеп сандары башка мал акыл сагындык лазер менен ага каршы 9-чу номердеги Бекмурат Садыров лазер номердеги Бекмурат Садыров медаль болду шахмат деген ушул каршы биринчиликте айтабыз. Ал эми биз мынтип оюндун мыктылыгын дагы назар салып өтсөк болот. Чындыгында 2-1 эсеби 3-чү таймга чейин сакталуусу бул эки команданын тең дерлик бирдей күч бар экенин кабар берет. Дагы Бекмурат Садыров бул ирет дагы өзүнүн ийгиликти көрсөтөт.
Сандыков. Аргасы жок. Эми улакты соңуна чейин коюлбой кармайбы, жок колдун карысы түгөндү. Ал эми улакты ушул Тайгазандыбызды алып барууга Бекмурат Садыров ашыга жок андан ары алып чыгат дагы. Сагын Исабеков кашырып берет. Сагын Исабеков бул ретте минген аргымагын алыштырды экен дагы. Аны эки жагына бөлүүчүлөр тосуп келгенде карабастан Сагын Исабеков каршы Тайгазандын өзүнө чабуулга барып атат. Улакты Бекем ошол кыса кармоого каршы команданын оюнчулары даяр жана жолу ачык. Сагын улакты таштай алабы.